Турмуш тиричиликте миңдин биринен салган мына бул көз жоосун алган буюмдар Ат башы районундагы Өзгөр шаарынын тургуну Ажаркын Мамбеткеримова таандык. Ал бул өнөрдү социалдык баракчалардан көрүп өздөштүрүп алган. Бүгүнкү күндө анын колунан жасалган мына ушундай кооз буюмдарга жада калса чет өлкөлүк туристтер да абдан кызыктар. Ар нерсенин өз мүшкүлү болот эмеспи? Ансыз сыңарында бир чети сувенир, бир чети күндөлүк жашоого эң зарыл бул жасалгаларды жаратуу оңой олтук эместир. Башкасын айтпаганда да пайдалана турган сымалы менен кипис элет жеринде дегеле табылбайт. Андыктан баш калаага аттанып, барып келүүдөн башка арга жок. Азбы көппү алда чыгым. Ошондо мына бул саатты товардык түргө келтирүү 2000 сомго чамалайт. Тунуктардын баары смоладан жасалган да. Мына моундай идиштер, этажерка, булар гипстен жасалган да. Булар гипстен жасалган. Мунун буту өзүнчө, биягы өзүнчө эметип, анан чапталып жазылат. WhatsApp аркылуу бул айылдарга кетирем, анан алар өздөрү муун алабыз деп заказ кылышат. Ошолорду салып жиберем. Жөндөмдүүлүгүнөнбү же кызыгуусунанбы Айтор Ажаркын Мамбеткеримованын кызы Айтурган да энесинин өнөрүн үйрөтүп, кээ бирлерин өз алдынча жасай салат. Мунусу менен өз айтмакчы азыртан эле бир кесиптин ээси болуп калды. Аны менен бирге сиңдилери да апасына кол кабышкырышып, ат башынын алыска айында жакын арада кол өнөрчүлүк цехтин өндүрүшү өргө карай кадам таштачуудан. Биз апабызга жардам беребиз. Биротоло үйрөнүп дагы алабыз. Мисалы бул софетницаларды дагы калыптан чыгарыш керек да. Буга апамга жардам берип, калыптан чыгарышып, бул этажеркаларды дагы бурашып, ушундай жардам беребиз. Үйрөнүп жатабыз акырындап. Эгер ушул кол өнөрчүлөр мекендеген Өзгөр шайы аркылуу айтылуу Босого жайлоосуна жүздөгөн чет өлкөлүк саякатчылардын өтөрүн көңгө түйсөк, үй бүлөлүк кирешини байытууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бардай. Бирок аны жүзөгө ийгиликтүү ашыруу үчүн алар жергиликтүү бийликтин жана туристтик компаниялардын ар тараптуу колдоолоруна муктаж. Туристтер менен иштешүүгө даярмын. Ошондой түрк компанияларга эме кылып атабыз, буюрса. Байланышка чыгып атабыз. Жакын арада ошондой иштеше баштайбыз буюрса. Ал эми башка айылда айылынын фермери Жанбек Бартабас уулу бүтүндөй Теңиртау жергесине анча мүнөздүү эмес кушчулук чарбасын уюштурган. Коросуна чоң тоокана куруп, ага 500 батырган. Алар күнүнө 400 жумуртка тууп, ар бири 8 сомдон 12 сомго чейин сатылат. Каарманыбыздын пикиринде мал артында жүрсөң, анын кирешесин бир жыл күтөсүң. Ал эми тоок, өрдөк, каз, күрп баксаң, алардан күн сайын пайда түшөт. Андыктан ал айыл четине сарай салып, ишкердигин алдаганча жандандырсамбы дейт. Биз ошо эрекини эме кылып атабыз азыр, өкмөткө дагы кайрылып, ушу чет жактагы бир сарай болсо, ушу чет жакка чыгарсак деген. Эми 500 менен азыр чакан дагы бизде ой максатыбыз бар, ушу дагы көбөйтсөк, ушу жумуртка багытында эмес, эт багытында да тооктордон эме кылып, ушу кеңейтсек, тоок ферма деп өзүбүз түзүп, эме кылдык, Кудай буйрса. Ат башы районунда ошондой эле балык жана балчылык чараларын уюштурууга далаттангандар да бар. Жада калса алардын алдыларынын өндүргөн продукциялары Япониянын, Кытайдын, Кореянын базарларында жакшы таанымал. Тоогетерин айтканда, элеттиктердин жогоруда эмгектери менен мээнеттери өзүнүн татыктуу бааларын алууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.